Өзбекстан аркылуу тосуп алдык. Он бир үй келди. Азыр элүүгө жакын памирлик кыргыздарыбыз, боордошторубуз келип, Сарымогол айылына жайгаштырдык. Эски мектептин имараты бар эле, ошол жерде ремонттон өткөрүп, бүгүнкү күндө жылуу, кийим кечек менен камсыз болгон, тамак ашы бар, эл кыргыз элин байрамдуу болот да, баягы токтоп турбай элек да. Биз дагы жардам беребиз дегендер көп болуп атат. Биз ошого айтып атабыз. Маал менен муктаждык болуп калганда айталы, анткени ысырап болуп кетпесин деп атабыз. Туура айтасыздар, ошол биздин боордошторго үй салып берүү боюнча өкмөттөн 10 миллион сом бөлүнгөн. Ал жерде 7 үй курулуш керек бүгүнкү күндө. Жакын арада да биз катты да жаздык, бирок өкмөттөн да чечим чыгат. Дагы бир 20 миллион сомго чейин сурап атабыз. Мүмкүн 15 миллион келе дагы үйлөрдү куруп берген үчүн дегенде билесиздер, буга чейин Нарын областына да келген боордошторубуз бар. Аларды да ушул жерге алып келип жайгаштыралы деген коюбуз бар. Өкмөттүн ушундай чечими бар да, бир жерге жайгаштырсак, анткени баягы биздин коомго, биздин тургундарга, айылдарга аралашып кеткенине жеңилдик кылып берсек деп атабыз да. Ал акыбал жакшы, барып келип атат, жогорку кеңештин депутаттары келип атат, СМИнин өкүлдөрү келип атат, коомчулук келип атат, областтык казыяттын жетекчилери барып, биздин областтык өкүлчүлүктүн аппараты, акимияттар, Абай районунун акимчилиги мындай айтканда бүйрө маалымат алып карап турабыз да, анткени ар кандай маселе болуп кетпесин. Бергенде тосуп алып, Ош шаарында бир күн алып калдык, кондурдук бул жерде, конок үйүндө атайын уюштуруп, медициналык обследование баарын өткөрдүк, карадык. Медиктердин да көзөмөлүндө күнү деп эсеп коет, көзөмөлдө турушат да. Бардык жагынан шарттар түзүлгөн жакшы. Курулап турган үйлөр ушул жазда башталабы? Буюрса тендерлери өттү. Биз алдын ала аны иш алып баратканбыз, тендерлери өттү, жер тилкелери бар. Жаз айы менен күн жылыганда башталат. Мындай типовой проект менен ар бир үйлөргө бирден үй салып берүүгө мындай шарт түзүп беребиз буюрса. Мынакей азыр дагы жогорку кеңеште көтөрүлүп атат. Дагы памирлик кыргыздарды бул жака көчүрүп келүү маселеси боюнча да. Анан область, сиздин область, эгерде дагы бир 50-ге жакын биздин ушул этникалык памирлик кыргыздарыбыз келип калса, кабыл алганга шарты барбы, даярсыздарбы? Кабыл алабыз.